Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Павло Посадтабыз, Подмосковьяда, МКАДтан 60 км бериде ушундай чоң сарай сатууга чыгып калды. Өтө чоң сарай экен. Жалпы аянты 26 гектар экен да. 16 гектар нарыда айдоо жери бар экен. Улак чаппага бир 5-5 ойногонгодай бир аянтчалар бар экен да, туугандар. Балык ферма кылып иштесе деле болот экен. Балалардын бир катар айтып кетсин. Бул сарай негизи 60-жылдары курулган сарай экен. Жанагы кирпичтен курулган экен, өтө пышык курулган экен да. Амандашып аласыз, балам, айтып коебуз. Ассаламу алейкум. Ошол биздин ферма Московской областынын Павло-Посадский городской округда, деревня Саврово деген жерде. Общий аянт айтты, 26 гектар, бул жерде 4 сарай бар. 4 сарайдын эң чоңу 1000 квадрат метр, андан кийин 750 квадрат метр, анан 800, анан эң кичинекей 500 квадрат метр. Бул жерде природный газ кирген, атайын могу көрүнүп турган бул ортодогу ушул жерде 8-9 комната бар. 2 кухня адамдар жашагангачы. Отопление полный бар. Бардыгы бар, свет бар, баня бар, андай убактылуу пока иштебей турат. Фермада трехфазка ар бир сарайда өзүнүн ишти, өзүнүн немелери бар. Ошол кызыккандар болсо чалгыла, жазгыла. И барын келишебиз. Анан эгер жок, көп экен, көп кымбат экен жер мындай десе, мындай 2 бөлүп сатканга деле мүмкүнчүлүктөр бар. 16 гектар сарайды дагы, анан уякта 16 гектар жер бар. Аны дагы 2 гектардан кем эмес кылып бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эгер дыйканчылык кылат элем, теплица кылат элек, клубника, малина, ежевика кетирек дегендер болушу мүмкүн. Ары кылабыз дегендер болушу мүмкүн. Балык чарбасын кылабыз дегендер болушу мүмкүн. Суу кеңири бул жерде. Бул жерде мына Токойдун жанында да мындай жер бар. Кичекенки сарайыбыз. Бул жерге жанагындай кыргыздар кум сапырылып турат, туугандар. Бул жанагы баткак балчык жер эмес экен да. Ошону айткым келди. Кыргыздар келбей салганга бейлерди кармап, кымыз кылып, боз үйлөрдү тигип, тапчандар кылганга да ушундай мүмкүнчүлүк бар. Эң жакшы шаарга жакын. Москвадан, Курск вокзалдан Павло-Посадка 1 саат 20 мүнөттө келет. Электричка вокзалдан чыкканда эле остановкадан автобус келет. Биздин, конечно, биздин ферманын асты 200 метр жерге. Ушул жерде машинасы жоктур. Келбей салып кеткенге ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол кайрылыңыздар, чалыңыздар. Жалпы баасын айтып коелук. Жалпы баасы 23 миллион. Сарайдан 200 метр бериде эле жанагы 16 гектар жер башталат экен. Ушундай көлдөр негизи көп экен да, мына жерлердин айланасындачы. Айдоо жерди сиздерге көргөзүп коелук. Балык салык туткандар рыбалкага ушул жака чыгып турат дейт. Балыкчылар дегендейчи. Бул жагында дагы айдоо жердин жамбашында жолдор бар экен. Чөп чындыгында кеңир экен да. Бул жака 2 жыл мурда изделен ушундай Союздун аркы берке жанагыларды кылдым дейт. Өтө жакшы болду дейт да. Анан жери деле көрүп атасыздарбы? Торпулдап турат мындайчы. Кум аралашкан башкача болот го жер. Примерно бир 4 гектарды айдап коюптур азырынчачы. Анан до конца кетет экен жанагы айдоо жери. Анан мына Токой менен наргы Карагайлуу Токойдун ортосунда бир 6-7 гектар чоң бир улака башкага жер бар экен. Басын агабыз айтты, жакшылык күндөрү жолугалык. 1-2 күндүн ичинде Тверден чоң бир сарайдан уйларды тартканы барамын. Ошолдон алып эле ушул жактан иш кыла берсеңиздер болот экен да. Как раз 2 гектардан бөлүп алып ушул жерден мал чарба кылсаңыздар болот экен, дыйканчылык кылсаңыздар болот экен. Эң кызыгы Москвага жакындыгы болду да, МКАДтан 60 км. Москвадагы жакын, барып кел иш канча, башка канча дегендей. Жакшылык күндөрү жолугалык. Ассаламу алейкум.